Аятта 4-нче токтоло турган нерсе фидияны ашчараак бере бер дейт. Бүгүн биз кээде садака фитр деген кезде садака фитрдин өзү эмне үчүн эме кылат? Берилет. Садака фитр деген ооз ачылган күнгү садакасы дейт. Ооз ачканга чейин берилиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айыт намазыга чейин бергиле эмне үчүн? Бүгүн айытта сенин үй бүлөң жыргап үйүңдө жылуу таттуу тамактар болуп жаткан кезде ушул мискин колунда жоктор бүгүн муктаж болбосун. Бүгүн алар сурабастан силер алып барып бергиле дейт. Азыр сен бир бечарага 1,5 кило будай алып баргын, сүйнөбү. Бетиңер кытып берет, эмне кылам дейт. Ошондуктан аларга бүгүн ошо муктаж болгон нерсени кубаныч тартуулоо. Урматтуу мусулман бир тууганым, "Фаман татава хайран фаху хайруллах". Эми будай 1,5 килограмм будайды быйыл канча деп атат? 56 сом деп атат. Негизинде садака фитрди бул эң кеми будайдан. Мейизден берсе болот. 1 килограмм мейиз канча? 500 сом, 800 сом. Хурмадан берсе болот. Ошондуктан биз эң азын неме кылбай, фидия кээде садака фитр десе, молдокелер Рамазанда садака фитр жыят деп ойлобогула. Мен 12-нчи микрорайонда жүргөндө да бул жерде дайым айтам. Мага мешитке алып келбей эле койгула. Өзүң билген айылыңда курсагы тойбой жүргөн бар. Этке жетпей жүргөн бар. Унга жетпей жүргөн бар. Мана Рамазандын башында бир кабын алып берип кой. Боло бере садака фитриң. Алдын ала берсең болот, акырында берсең болот. Ошо өзүңдүн айылыңда кошунаң карлар үйү болсун, ооруканага барып бирөө берсең, тыйынны чыгарган кезде ошолорго муктажга бериш керек аны. Мешитке алып келип, сенин карзыңды мен мойнума жүктөбөй эле кой. Мен ошо күнгөчө таркатып бере аламын, бере албайм, ал башка маселе. Өзүңөр билген фидияңарды, садака фитриңерди өзүңөрдүн жакыныңардан баштагыла. Урматтуу мусулман бир тууганым, "Фаман татава хайран фаху хайруллах". Кимде ким ашыгыраак берсе, өзү үчүн эле жакшы. Бир бечаранын эмес, мен экөөнүн курсагын толтурам десе, 30 эмес 60-ын курсагын тойгузам десе. Ден рождениең 60-ты жөн эле чакырып атасың го. Той кылсаң, юбилей кылсаң 500'ді чакырып атасың. Орозо кармаган байкуш карып калган атаңдын атынан карыган энеңдин сооптору кечирилсин, орозонун сообу жазылсын деп ошого бир 15 000 сом чыгарып коюш кыйынбы?